Аттестаттарын колго алган мектеп бүтүрүүчүлөрү окуу жайларынын эшигин какылап турган кез өлкөбүздө жогорку окуу жайлардын саны жыл санап өсүп барат. Мындан улам келечектеги кесибин тандоодон тышкары абитуриентте кайсы окуу жайына барсам деген дагы бир олуттуу суроо жаралат. Жалпы жонунан Кыргызстанда 51 окуу жайы бар, анын 21 жеке менчик. Мамлекеттин карамагында 31 окуу жайдын 5-өө өзүн каржылоого өткөн. Өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын санынын көптүгү коңшу мамлекеттер менен салыштырганда ачыкка чыгат. Алсак 17 миллион калкы бар Казакстанда жалпысынан 131 жогорку окуу жайы иш алып барат. 30 миллион калктуу Өзбекстанда 64 жогорку окуу жайы бар болсо, жашоо шарты биздикинен айырмаланбаган 8 миллион калкты камтыган Тажикстанда 32 гана жогорку билим берүү жайы катталган. Өлкөбүздөгү жогорку окуу жайлардын көптүгү окумуштуулардын сынына да алынды. Кыргызстан жогорку окуу жайлардын саны боюнча дүйнөдө 1-орунда, жана дагы окуу жайлардын саны сапатына туура келбээрин Орусиянын экономика жана техника илимдеринин кандидаты Борис Райсберг айтып чыккан. Анын айтымында Кыргызстанда 1 миллион кишиге 20 жогорку окуу жай туура келет. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы, мурунку билим берүү министри Каныбек Осмоналиев жогорку окуу жайларды катуу көзөмөлгө алуу зарылчылыгын белгилейт. Жана дагы лицензиялык аттестациялык талапты коюп, мамлекеттик үлгүдөгү дипломду бербей койсо, бара-бара жогорку окуу жайлар кыскарат деген ойдо. Эми көп болсо боло берсин, бирок анын сапатын толук камсыз кылууга ушул 52 университетке жете турган бизде окумуштуулар деле жок. Ошон үчүн кээ бир университеттер жасалма түрдө эле баягы бүтүрүүчүлөрдү штамповать этип чыгарып атышат да. Бишкектеги вуздарды бириктириш керек. Бишкектеги вуздарды абдан крупный кылыш керек. Ири жогорку окуу жайлар университет кылыш керек дагы. Таластагы, Баткендеги, Оштогу, Жалал Абадтагы, Нарындагы, Ысык-Көлдөгү университеттин баарын сактап калыш керек. Былтыр президенттин атайын жарлыгы менен өлкөнүн билим берүү тармагын көзөмөлгө алуу максатында коомдук эксперттик кеңеш түзүлгөн. Анын мүчөсү Замира Дербишева сөз болуп жаткан маселе боюнча бир катар сунуштарды киргизилгенин ачыктады. Биз койгон талаптар мындай болду. Жанагындай окуу жай университет болобу, жогорку окуу жайда жана мугалимдердин профессорлук курамынын сапаты жанагындай даражалуу, даража боюнча бул өздөрүндө да бар болчу бул пункт. Экинчи, ушул университеттин жамаатынын илимий потенциалы, илимий мүмкүнчүлүктөрү. Биз ошондой талап койдук. Ошол университеттин бир жылда кандай бир санда ошондой макалаларды чыгарылышы. Үчүнчүдөн жанагындай материалдык техникалык жагынан компьютерлештирүү, бүт ушу жабдуулук жагынан дагы талап койдук. Академиялык тазалык деп коебуз да. Академиялык тазалык бул жанагындай акча менен мамиле жасоо окуу жайдын ичинде. Андан кийин жанагындай экзамендерди көчүрүп алуу, университетке окуу жайга өткөндө акча менен, пара менен өтүү, ушулардын баарынын жоктугун биз да өзүнүн принциптерин, критерийлерин иштеп чыгыш керек алардын баарын. Андан кийин жана плагиат деген бар. Плагиатка бул жанагындай диссертацияларды дагы көчүрүп коргоп атышат. Дипломдук иштерди дагы компьютерден жүктөп алып, аны дагы коргоп атышат. Экзаменди дагы жанагынтип шпаргалка колдонуу, ушунун баары академиялык тазалыктын жоктугу деп эсептелет. Эгерде жогорудагы талаптар иш жүзүнө ашырылса, айрым жогорку окуу жайлар өзүнөн өзү кыскарууга дуушарланат деп кошумчалайт Замира айым. Ал эми Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри ушул жылдын жаз айларында жогорку окуу жайлар көз карандысыз аккредитациядан өткөрүлөт. Аккредитациядан өтпөй калган окуу жайлар бара-бара өздөрү жабылып калат. Жана өлкө аймагында 18 гана жогорку окуу жай калып, башкасы кыскарууга дуушар болот деп билдирген. Бирок билим берүү министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетекчиси жогорку окуу жайлар жоюлбаарын айтат. Республикалык регионалдык окуу жайларынын тизмесин аныктагандан кийин экинчи этабында көз карандысыз аккредитациялоо окуу жайлардын, мамлекеттик окуу жайлардын иш аракеттерин көз карандысыз аккредитациядан өткөрүү, анан ошону менен анын мындан аркы беделин же статусун аныктоо. Бул университет деген беделге татыктуубу же бул институт деген беделге татыктуу, ошонтип аныктап, ага
максатына жана миссиясы деп атпайбызбы, ошол максатына ачылган, максатына коюлган маселеге, милдеттерге туура келбеген адистиктерди акырындык менен жаап, аларды тийиштүү ошондой адистиктер бар жерге которуу. Кыргыз техникалык университетинде, мамлекеттик техникалык университетинде журналисттик факультетин бул силердин профилге, булардын максатыңарга туура келбейт деп кабыл алууну токтоттук. Ошого окшогон көп адистиктер боюнча былтыр 70ге жакын лицензияны берген жокпуз. Ушундай кылып акырындык менен жыл отуруп, бул өзүнчө эволюциялык процесс. Ошондо быйыл эмдиги жылы пилоттук режимде өткөрөбүз. Азыр ошол даярдалып жатат. Ошентип отуруп 14-15 жылдардан баштап көз карандысыз аккредитациясын жүргүзүүгө киришебиз деп ойлойбуз. Булар эмне кылып атышат, мен чынын айтсам жакшы түшүнбөй турам да. Эми 2011 жылдын 1-сентябрынан баштап көп баскычтуу системага өткөрүп коюшту. Университеттер даяр эмес. Бакалавр, ана магистратурага өткөрүп коюшту. Баягы Болония системасын киргизишип. Ага же стандарт жок, же жетиштүү окуу куралдары жок да. Окуу куралдары жок. Азыр чак-челек ичип жатып калды. Кээ бир университеттер ким өз билген намазын окуп атат да азыр. Кээ бир университеттер, Европанын кээ бир университеттери менен байланышып туруп, 5-6 факультеттер аркылуу ошол системаны жүргүзүп атышат. Биринчиден оптимизация деп ойлоп таап алышыптыр. Ошол сөздү кайдан табышкан, оптимизация деген. Что значит оптимизация? Анда биз рыночный экономикадан кетишибиз керек анда. Кыргызстандагы окуу жайлардын санына сапаты туура келбейт. Айрым университеттерди жоюп, же окуу жайлар аралык конкуренцияны күчөтүүгө багытталган иш-аракеттерди жүргүзүү зарыл деген кайчы пикирлер калк арасында да айтылууда. Билим берүү министерствосу колго алыш керек, катуу тартипте. Колго алып, действительно сапатына жараша жакшылап программа жүрүш керек өзүнчө. Азыркы бизде жогорку окуу жайларда реформа болуп атканы бул туура. Бирок университеттин сандары кыскарганы бул туура эмес деп эсептейм. Себеби конкуренция болуш керек. Кээ бир университеттерде сапаты жагынан туура келет. Жакшы кадрларды, жакшы адистерди даярдап чыгарып атат. Кээ бирлердики келбейт. Анан менин оюмча ушул контракт деген жагын жоюп койсо, айылда жумуш, айылда киши жаштар калбай калды деп атат. Жаштардын баары контракт менен ата-энесин кыйнап окуйбуз деп ушул жакта жүрөт да. Ооба, биздин Кыргызстанда аябай жогорку окуу жайлардын саны аябай көбөйүп кетти. Сан көбөйгөн жерде сапат жоголот. Сапатыбыз аябай төмөндөп кетти. Бул бизди аябай кыжалатка салат, дайыма ойлонтот. Ошондуктан санын азайтып эле сапат көтсөк жакшы болот эле. 2014-жылы бир катар жогорку окуу жайлар кыскарууга дуушар болушу мүмкүн. Анткени президент Алмазбек Атамбаев билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Анда билим берүү программаларына, жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына көз карандысыз аккредитациялоо институтун киргизүү, мамлекеттик коммерциялык эмес аккредитациялоо уюмдарын түзүү, жогорку окуу жайларынын бир бөлүгүн өз алдынча каржылоо шарттарында иштеген мамлекеттик коммерциялык эмес жогорку окуу жайлары статусуна которуу каралат. 2014-жылдын 1-сентябрынан тарта пилоттук негизде саналуу гана жогорку окуу жай көз карандысыз аккредитациядан өтөт. Ал эми 2015-жылдын 1-сентябрынан баштап бардык жогорку окуу жайлар милдеттүү түрдө аккредитациядан өтүшөт.